Буга чейин азыр сиздер каршылаш командага ойночуңуз. Азыр кандай сезимдер болот бул командага каршы ойнош? Эми бул командага каршы ойноп жүргөн команда, булар күчтүү. Эми ойнойбуз, эми буйруган Алланын айтканы болот да, насибинче. Кандай даярдык, кандай тактика менен келдиңиздер? Даярдык эми жакшы, эми азыр оюн көргөзөт эми. Аттар жакшы, балдардын настрою жакшы, эми азыр көрөбүз, эми оюн көргөзөт да, оны бирдеке деп алдын ала айтыш кыйын. Бүгүнкү оюн азыр каршылаштар тууралуу кандай пикириңиз бар? Эми каршылаштар аябай күчтүү. Кудай буюрса эми ошого жакшы ниет менен чыгып атабыз. Буюрса жакшы тактикалар түзүп, ушуларга колдоп, булар да күчтүү командалар даярданып келишти канчадан бери. Эми буюрса утабыз деген ойдобуз, ниет кылып атабыз. Кудай буюрса баардык нерсе ниетке жараша. Алла насип кылса, буюрса чыгып болобуз деген ойдобуз. Азыркы жыйынтыкталган оюн ынтымак жана Атбаш командасы кандай пикириңиз бар? Эми Атбаш командасы биринчи лигага жаңы чыкты. Биринчи лигада аябай жакшы оюн көрсөтүп жүргөн. Мага чейин ынтымак командасы болсо өтө тажрыйбалуу команда. Өтө УСК чейин президенттин кубогу, Ноорус турнирлерин жакшы оюндарды утуп жүргөн. Эми буюрса кийинки оюндарда жакшы татыктуу оюн көрсөтөт деген ойдомун Атбаш командасына. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу КТРК спорт каналынын көрүүчүлөрү. Кайрадан барыңыздарды биз Ысык-Көл облусундагы Чолпон Таш шаарында жайгашкан ипподромго чакырабыз жана Көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогунун алкагында өтүп жаткан жогорку лиганын беттештерине ортоктош болобуз. Бүгүн эми тайпалык баскычтагы соңку беттештер орун алууда. Б тайпасында азыр кийинки баскычка чыгуу үчүн, тагыраагы финалга өтүү үчүн эки команда атсалышат. Анда Достук жана ошондой эле Жаш күч командалары ойномокчу. Мынакей азыр өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай эки команда тең ортого чыгып келди. Достук командасы көп жылдардан бери жакшы билесиздер, ушул Көкбөрү боюнча өлкөбүздүн эң мыкты делинген командалардын бири болуп эсептелип келет. Ал эми Жаш күч жааты болгону былтыр Ноорус майрамына карата түптөлүп, бүгүнкү күндө оюндарын өткөрүп келе жаткан маалы. Алар жогорку лигадагы дебютанттар десек да болот. Дебютант бул эми алгачкы ирет чыгып жатат деген түшүнүктү берет. Баткен жана Ош облусунун командалары менимче биринчи жолу бири-бирине каршы ойноп жатат окшойт. Эми көрөбүз канчалык деңгээлде бизге бул эки жаат чечүүчү мүнөзгө ээ болгон беттеште кызыктуу оюнду тарпуулайт. Себеби Жаш күч да Достук дагы буга чейинки атаандашы болгон Кара Буураны ири эсепте утуп ушул беттешке чыгыша алды. Демек алдыңкы убакыттарда биз өтө эле кызыктуу беттешти күтүп калабыз. Чындыгында эки команданын кийген формалары өтө эле окшош. Мынакей Жаш күч командасы бир аз ачыгыраак кызыл түстөгү кийим менен чыкса, ал эми Достук командасы өздөрүнө белгилүү болуп калгандай көптөн бери кийип жүргөн ошо алча түстүү кийим менен бүгүн беттешке чыгат. Адаштырып алышыбыз толук ыктымал. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз алдын ала эле сиздерден кечирим сурап өтсөк болот. Формалар куюп койгондой окшош. Эми кимди күнөөлөйсүздөр, урматтуу мекендештер? Эч кимди күнөөлөй албайбыз, бирок сөзсүз түрдө Көкбөрү федерациясы кийинки мелдештерде ушул нерсенин баарын тең эске алат деген жакшы илгери үмүтүбүз бар. Кийинки мелдештерде Кудайым буйруса эми командалар резервдеги формасы менен чыкса деген гана ниет. Резервдеги форма бул албетте экинчи формасы. Келиңиздер анда курамдарды бат-баттан тааныштырып өтөлү. Биринчи болуп Достук командасынын курамын тааныштыра турган болсок, команда капитаны Кыяз Ниязов ал Торойчу менен оюн өткөрөт. Бүгүнкү беттеште экинчи Айбек Темирбаев, үчүнчү Көкбет менен тагыраагы Айбек Темирбаев Көкбет менен ойнойт. Үчүнчү Эрсултан Айдархан уулу шахматты минип чыгат. Төртүнчү Марлис Койгелдиев Ак Бөрү,
5-нчи Нурбек Юсупов Алай, 6-нчы Бекболсун Алтынбек уулу Талисман, 7-нчы Султан Русланов Брабус менен ойносо, 8-нчы Жодар Жолчу уулу Акшумхар, 9-нчы Эмирлан Жеңишбеков Мустанг, 10-нчы Майрамбек Рысбеков минген аты Пегас, белгилүү атактуу Пегас деп айтсак дагы жарашат. Себеби көп учурдан бери бул мыкты атты көрүп билип жүрөбүз. Ошондой эле 11-нчи номерде Таласбек Дүйшалиев ойнойт Токмок менен, 12-нчи Ильяс Исаков Арча тору. Азыр болсо ортого жекеме-жекеге чакырууда команданын жетекчиси Бакытбек Пусуров экендигин дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Бакытбек Пусуров мына алгачкы ирет Достук командасынын жетекчиси иретинде бул мелдешке командасын жетектеп келди десек болот. Себеби буга чейин Мыктыбек Туташев командасын жетектеп келгендигин билебиз. Жаш күчү жааты төмөнкүдө курам менен оюн алып барат. 1-нчи номерде Эламан Миңбаев ал майор менен ойнойт. 2-нчи Баяман Муралим уулу Ома, 3-нчү Санжар Батырбек уулу Золотой, 4-нчү Рамазан Орунбек уулу Кайсар, 5-нчи Бабарапшан Султанбеков бул Бүркүт менен ойнойт. Бауыр Султанбеков бүгүн өзүнүн мурунку командасына каршы ойноп жатат. Себеби буга чейинки мелдештерде бул оюнчубуз дал ушул Достук жаатынын намысын коргоп жүрчү. 6-нчы Кумар Бакытбек уулу Байтору менен ойносо, 7-нчи Адлет Мамасали уулу Найман, 8-нчи дагы бир Достук командасынын мурунку оюнчусу Белек Мукаев ал Кейжи аттуу аргымак менен оюнга чыгат. Андан ары жыла турган болсок, 9-нчу Болотбек Мамыров Каракул жаны минип чыгат, 10-нчу Бекназар Аматов Дубайсан, 11-нчи Бакай Султан уулу Тайсон менен ойносо, 12-нчи Медатапык уулу Жылдыз менен оюн өткөрмөкчү. Мынакей азыр оюн өтө бир ыкчам мүнөздө уланып жаткан учуру. Команданын жетекчиси Кылыч Канитаев, команданын машыктыруучусу Абдулкасим Давласов. Мына ушундай курам, мына ушундай оюнчулар буйруса алдыңкы мүнөттөрдө бизге кызыктуу бир беттешти тартуулап берүү алдында турат. Жекеме-жеке чыгуу эрөөлү катталууда. Байкасаңыздар, ортодо Айбек Темирбаев. Айбек Темирбаев мындай учурларда улакты эңип кетчү. Ага каршы Бакай Султан уулу чыккан Тайсон менен. Бирок көкпетти минген Айбек Темирбаев улакты алар замат каршылашы келип тоскоолдук жаратты. Андан ары мага да жок, сага да жок, кыскасы улак сыртка түшүп калган маалы. Былтыркы чемпионаттарда эсиңиздерде болсо, бул эки команданын жолу кескелген эмес. Себеби Достук командасы жогорку лигада оюн алып барса, ал эми Жаш күч командасы 1-нчи лиганын командасы болгон. Ошондуктан быйыл гана алардын жолу кесилиши болуп турат. Быйыл эми Достук командасы чындыгында көп өзгөрүүлөргө дуушар болду. Эң эле жылдыздуу оюнчуларынан айрылды деп айтсак дагы кайсы бир деңгээлде туура болот. Себеби Достук командасынын көздөй көргөн оюнчуларынын катарын толуктаган Манас Ниязов, Ташим Майлубашев, ошондой эле Белек Мукаев, биз жанаракта айтып өткөндөй Бауыр Султанбеков сыяктуу оюнчулар командаларды алмаштырган. Азыр кийинки эрөөл Айбек Темирбаев, ошондой эле Бакай Султан уулу. Бакай Тайсон менен чыгат, ал эми көкпетти минген Айбек Темирбаев. Тайсон азырынча Бакай менен Тайсондун тили биригип, Айбек Темирбаевка оңой менен мүмкүнчүлүк бербей жаткан учуру. Алыстан караганда бир команданын эле өкүлдөрү бири-бирине каршы улакталашып жаткандай таасир калтырат. Чындыгында ушундай формалары дээрлик коёндой окшош. Бираз дагы жакшы, бираз айырмачылыктар болуп турат экен, ачыгыраак экен. Жаш күч командасынын кийими ачыгыраак кызыл түстө. Достуктукуна салыштырмалуу. Азыр болсо Айбек Темирбаев көкпет менен улакты алды. Андан ары Достук командасы азыр ушул жерден алгачкы чабуулду жасайбы? Жок. Мынакей ой абайлаш керек. Айбек Темирбаев өзү
негизинен ат өзү мүдүрүлүп кетти окшойт, ушул жерден көрөлүчү кайталоодон. Жок, капталдан келип койдурган экен жаш күчтүн оюнчусу Белек Мукаев менен чындыгында Айбек Темирбаев көп убакыт бою бир командада ойносо дагы бүгүнкү беттеште алар бири-бирине каршы турушууда, андыктан мындай кадамдарды биз оюнчу болгон үчүн туура эле карайбыз. Эки команданын өкүлдөрү өздөрүнүн гана командасы үчүн ойнойт бул жерде. Эски достук жана башка ой болбошу керек. Ал ортодо эсеп сандары ачылды. Ким ачты дейсиздерби? Мынакей 7 номердеги достуктун оюнчусу Султан Русланов эсеп сандарын ачууга жетишти. Султан Русланов болгону мынакей 6 мүнөт 30 секундада өз командасын алдыга алып чыгууда. Ушундай азырынча достук каршылаштарынан озуп кетүүгө жетишүүдө. Жаш күч эми кандай жооп берер экен Султан Руслановдун бул салымына? Баарыбызга ошол нерсе кызыктуу болуп турат, айрыкча достук жана жаш күч командаларынын көрөрмандары үчүн. Старт башынан коюлат. Буга чейинки старт эсепке алынбаган экен. Себеби туура эмес болуп калган окшойт калыстын пикири боюнча. Улак азыр ортодо. Улак чоң талашка түшүп жаткан учуру. Аны биринчи жолу жеңип алат. Байкасаңыздар, бул албетте жаш күч командасынын оюнчусу болгон. Анткени менен 12 номердеги Медет Апык уулу бул ирет улакты өз командасына сактап кала алган жок. Медет Апык уулу былтыркы буга чейинки жылдарда башка клубтардын катарында ойноп келген. Мынакей жаш күч үчүн жаңы оюнчу десек болот. Азыр болсо эми шахматты минген Эрсултан Айдархан уулу достуктун намысын талашууда. Бирок ага каршы чыккан 2 номердеги жаш күч оюнчусу Баяман Муралим уулу Ома менен улакты эңип кетүүгө жетишкендигин көрдүк. Азыр дал ошол жаш күч оюнчулары чабуулду өнүктүрүшү мүмкүн. Медет Апык уулу улак менен. Медет Апык уулу бул мелдеште азыр жаш күч командасы үчүн өтө жакшы жардамын тийгизүүдө. Эмне болду? Дагы бир оюн эрежеси бузулду окшойт азыр. Эч кандай упай ала албаган командалардын атын атай турган болсок, биринчиси бул Кара Бура командасы, ушул Б тайпасында ошондой эле ат башы командасы болду. Улак азыр жерде. Улак жерде башталды. Маселени чечишти, маселе чечиле турган эле нерсе. Оюнду андан ары жалгаштырса болот. Азыр байкасак ким эң болот. Чындыгында алыстан карап кимиси ким экендигин да билүү кыйын. Кийимдеринен баштап топлоруна чейин окшошуп кетерин дагы көрүп турабыз. Ага карабастан сөз түрдө айырмалоого бираз баягы түстөрдүн айырмачылыгы бар экендигин да көрдүк. Марлис Койгелдиев азыр канча мүнөткө оюндан четтетилди? 2 мүнөткө оюндан четтетилди окшойт. Азыр ал оюнду чекеден күзөтүп турат. Демек, достук командасы бир оюнчуга аз азыр. Ушул мезгилде жаш күч жааты чабуулга чыкса болот. Азыр жекеме-жеке чыгуу Айбек Темирбаев чыккан достуктан. Ага каршы Бакай Султан уулу. Бакай Султан уулу өзүнүн Тайсон аттуу аты менен оюн алып барууда. Тайсонду биз билебиз. Жекеме-жекеде да мыкты, ошондой эле чабуулга дагы жарайт. Бирок Айбек Темирбаев ушул жекеме-жеке чыгууларда Кыргызстандагы эң алдыңкы балбандардын бири экендигин дагы белгилеп коюшубуз керек.
Бакай Султан уулуна ага карабастан аракетин көрүүдө. Азыр Айбек Темирбаев сол тараптан улакты акырындык менен алды, такымга басты. Эми азыр өз командасынын чабуулун баштоонун бир айла амалын карап көрөт. Дагы жол айтып өтөбүз. Достук командасы азыр бир оюнчуга аз оюн өткөрүүдө. Себеби буга чейин оюн эрежесин бузган Марлис Койгелдиев жазамамыга жөнөтүлгөн болчу. Азыр чабуулда Достук командасы байкай туралы. Кооптуу учур пайда болобу же жокпу? Жаш күч командасынын оюнчулары ар тараптан келип Айбек Темирбаевтан улакты тартып алуунун аракетин көрдү. Натыйжада улак эч кимге буйруган жок, ал сыртка чыгып кеткендигин көрдүк. Ал ортодо Достуктун жазамамыдагы оюнчусу Марлис Койгелдиев дагы оюнга чыккан экен. Марлис Койгелдиев оюнга чыкты. Ал оюнга чыкпаса да жазамамыдан чыкты. Демек, Достук азыр толук курамда мындан ары беттешти улантат. Шахмат менен чыккан Эрсултан Айдархан уулу биринчи болуп булакты эңип алууда. Эрсултан быйыл бул оюнчу дагы Достуктун катарына кошулуп оюн алып барууда. Буга чейин жакшы билесиздер, ошол Талас облусунун башка клубтарында ойноп келген. Эрсултан шахматты жылдыз кылайын деген бир жакшы илгери үмүтү бар окшойт. Чындыгында шахмат деген жекеме-жекеге түшкөн ат. Буга чейин Кара Бурага каршы оюнда өтө жакшы көрсөттү өзүн. Спартак деген Кара Буранын да жакшы аты бар. Ага каршы өтө эле бир ишенимдүү оюн алып баргандыгын көргөнбүз. Ал ортодо оюндун биринчи бөлүгүнүн 13-14 мүнөтү болуп жаткан учуру. Ушул жерден азыр Эрсултан Айдархан уулу Достук командасынын экинчи чабуулун баштап берет. Ал эми А тайпасынан мыкты болуп, Ынтымак командасы финалга өткөндүгүн дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Эми Ынтымак ушул эки команданын жеңүүчүсүн 8 ноябрь күнү күтүп алат. Буга чейин айтып өткөм, 4 мелдеш болду, 5 мелдеш болду. Ушул Ысык көл жээгинде, Чолпон-Ата шаарындагы ипподромдо. Анын баарында тең Достук командасы жеңүүчү аталган. Президенттин кубогу болду 3 жолу 2017 жылы болду, андан ары 2019 жылы болгон. Ошондой эле 9 майга арналган мелдеш дагы ушул жерде өттү. 2018 жылы эсиңиздерде болсо. Кайра 2019 жылы былтыр Норус майрамына арналган мелдеш дагы ушул жерде өттү. Анын баарында тең Достук командасы жеңүүчү болгон болчу. Эми быйыл Достукта чоң өзгөрүүлөр бар экендигин айтып өттүк. Эми ал өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде таасир тийгизет, канчалык деңгээлде таасир тийгизбейт, алдыңкы убакыттарда көрөбүз. Азырынча Достук минималдуу артыкчылыкта атаандаштарынан алдыда келе жаткан маалы. Оманы минген Баяман Муралим уулу жаш күч катарынан чыкса, жок, бул жерде Бакай Султан уулу чыккан экен. Жаш күчтөн Тайсон менен Айбек Темирбаев өзүнүн сүйүктүү көкпетин минип азыр биринчи болуп улакты алууда. Жеке индивидуалдуу күрөштөрдү көрүүдөбүз. Бакай Султан уулу Айбек Темирбаевка каршы, ал эми Эрсултан менен Баяман. Шахмат менен Оманын эрөөлүн дагы байкап көрдүк буга чейин. Бирде шахмат, бирде Ома жеңишке жетти. Азырынча биринчи бөлүктө ушундай кызыктуу бир окуялар орун алууда. Айбек Темирбаев улакты ортодон алып чыккан. Оюнда турат. Талаада тагыраагы. Аны улантса болот. Азыр ким биринчи болуп улакты эңип алат. Ошол команда сөзсүз түрдө чабуулун өнүктүрмөкчү. Аут болгондугун айтты. Демек, улакты ортого алып келип ташташы зарыл. Беттештин 6 мүнөт 30 секундасы өткөн учурда Султан Русланов, эсиңиздерде болсо, былтыркы жылдын 9 май
улуу жеңиштин майрамына, улуу жеңиштин урматына уюштурулган Көкбөр оюнчу республикалык мелдеште мыкты оюнчу аталган болчу. Султан Русланов Достуктун катарынан. Азыр жекеме-жеке шахмат менен Ома ортодо. Байкай туралы Баяман жана Эрсултандын өрөөлү. Жок, Оманы бул жолу Бакай Султан уулу менен чыккан экен. Бакай Тайсон менен жекеме-жекеде чабуулда мыкты ойноп жүргөн оюнчу. Чындыгында эми биринчи лигадагы алдыңкы оюнчулардын бири болчу Бакай. Бирок бул деген жогорку лига болгондо да Достук командасына каршы оюн, ошондуктан аракеттин баары эле ийгиликтүү боло бербейт. Өтө кыйын бул жакта ийгилик жаратуу, себеби командалар ушунчалык тажрыйбалуу, аттары дагы терилген. Кыргызстандагы эң мыкты аттар дал ушул командаларда деп айтсам дагы болот. Ал эми биринчи лиганын алкагында финалга Алатоо Жааты менен дагы бир Скөл облусунун Мурас Жааты чыккандыгын көрдүк. Бир сал командаларында беттешин 8 ноябрда көрө алабыз. Ал ортодо Достук командасы кийинки чабуулун баштап бара жатат. Байкай туралы кооптуу чабуул. Майрамбек Рыспеков Пегас менен. Майрамбек Рыспеков Достуктун жаңы жылдызы. Достуктун жаңы 10 номердеги оюнчусу. Буга чейин Достукта көп убакыттар бою 10 номерде Манас Ниязов ойун алып барганын билебиз. Ал улак жерге түшүп калган экен. Бирок сыртка чыккан жок эң башкысы. Жаш күч командасынын оюнчусу алып эмеле чабуулга жарайт турган бир жолго чыгуунун аракетин издеп жатканда, өзүңүздөр көргөндөй таптакыр атаандаштары ээн эркин ойногонго мүмкүнчүлүк бербей жатат. Ал ортодо 19-мүнөттөгү акырындап келип калды. Биринчи тайм жыйынтыкталып бара жаткан учур. Достук Жааты азырынча минималдуу артыкчылык менен атаандаштарынан алдыда келе жаткан учуру. Улак байкасаңыздар Достук командасынын оюнчусунда 8 номердеги Жодорбек Жолчу уулу улакты алган экен. Андан ары өнөктөшүнө өткөрүп берди. Байкай туралы Султан Русланов биринчи голдун автору. Султан азыр тайгазанга барды. Бирок атаандаштар бул жолу оңой менен мүмкүнчүлүк берген жок. Султан бир жолу айланып чыгат жана ыргытыш керек. Ага жеткирген жок. Акыркы 5 секунда ушул жерден ыргытып ийбесе эле эсеп өзгөрбөйт окшойт. Ошентип биринчи таймдагы жыйынтыкталды. Азырынча эсеп 1-0. Достук командасы алдыда келе жаткан учуру. Урматтуу мекендештер, биз Достук жана жаш күч командаларынын беттешин андан ары уландуу түрдө көрөбүз. Экинчи тайм башталууда. Азырынча эсеп сандары 1-0. Достук командасы биринчи бөлүктө бир салым жаратып, эсиңиздерде болсо Султан Русланов ал салымдын ээси болгон болчу. Атаандаштарынан азыр алдыда келе жаткан учуру. Эми экинчи бөлүктү күтүп калабыз. Өтө кызыктуу бир беттеш орун алат деген ниетибиз бар. Эки команданын кийимдери ушунчалык окшош, бирок айырмаласа болот. Бар айырмачылыктары. Азыр калыс ышкырыгын жаңыртууда. Ким кимге каршы оюн эрежесин бузду. Бар тең жайында оюн эрежеси бузулган эмес, болгону кулап түшкөн экен. Азыр Достук командасы өздөрүнүн чабуулун уюштуруунун аракетин издөөдө. Улак Достук оюнчуларында Бекболсун Алтынбек уулу, Бекболсун атаандаштарынын тайгазанына дээрлик жакындап барды. Азыр бирок Бекболсун
атаандаштарынын чоң бир коргонуу бөлүгүнө, чоң бир коргонуу күчүнө дуушар болууда. Ага карабастан Азырбек болсун атаандаштарынын тайгазанына жетти. Жанында өнөктөшүү десем жок, өнөктөшүмөз эми командалаш менен биргеликте ыргыткан бек болсун. Чындыгында ким менен ыргытканын дагы көрүш кыйын болуп калды, себеби формалары окшош. Кудум бир команданын эле 8 оюнчусу жүргөндөй да таасир калтырып кетүүдө анча-мынча. Азыр улакты жерден эңип алган бул Султан Русланов. Султан азыр улакты оюнда сактап кала алган жок. Аут. Демек, азыр жекеме-жеке чыгуу орун алышы керек. Биз ошол жекеме-жекени күтүүдөбүз. Экинчи бөлүктүн башы. Эсеп сандары 1-0-дөн өзгөрүүсүз калууда. Азыр жекеме-жекеге кимдер чыгарын дагы күтүп калабыз. Улак дагы болсо ортого алып келине элек. 1-0 эсеби бул андай деле бир үстөмдүк деп айтуу кыйын. Себеби бир эле чабуул менен эсепти теңеп кетсе болот. Бир чабуул кез келген учурда болуп калышы мүмкүн. Жада калса эң акыркы мүнөттө дагы. Ошондуктан азыр жаш күч командасы деле шашпаш керек. Артта келе жатабыз деп шашуунун эч кандай кажети жок. Ал эми достук командасы деле алдыдабыз деп өтө ишенип алса дагы жарабайт. Эми менин оюмча эки команда тең аны 200%-га жакшы түшүнүп турат. Айбек Темирбаев Көкбет менен ага каршы Баяман Муралим уулу Оманы минип чыккан. Эки командадан тең экинчи номердеги оюнчулардын эрөөлү. Айбек Темирбаев улакка биринчи болуп жетти. Азыр ушул жерден эми кандай аракетке барат Айбек Темирбаев? Ошол жалпыбызга кызыктуу болуп жаткан маалы. Бирок Баяман Муралим уулу дагы жонтуруп калбастан такымы бекем карылуу Айбек Темирбаевден улакты тартып алууга аракетин жасоодо. Айбек Темирбаевди биз билебиз. Мындай учурларда атаандаштарынан улакты тартып кетүүгө анын дарамети бар, бирок бул жолу ал атаандашын алдырган жок. Жана түптүз барып тайгазанга эсеп сандарын өзгөртүүчү улакты таштады. Ошентип беттештин экинчи таймынын башы тагыраагы 4-чү мүнөтү Айбек Темирбаев Көкбет менен жекеме-жекеден жеңишке жетип, андан ары эсеп сандарын өзгөртүү үлгүрдү. Азамат Айбек Темирбаев достук командасынын эң эле бир тажрыйбалуу оюнчуларынын бири десек болот. Эми жаш күчтө жоготор эч нерсеси жок. Эми чындап чабуулдук оюнду көрсөтүшү зарыл, бирок ал нерсеге достук командасы жол бербейт. Достуктун азыр башкы максаты атаандаштарына чабуулга чыгууга эч кандай мүмкүнчүлүк бербөө. Андай максаты бар экени көрүнүп турат. Улак додонун ортосунда кимиси биринчи илип чыгар экен. Карап туралы. Достук бул Ош облусунун командасы. Көп учурлар бою Кыргызстандын ошол жогорку лигасындагы мыкты жааттардын катарында келет. Ал эми жаш күч өздөрүнүн аты айтып тургандай эле жаш команда, жаш күчтөрдөн куралган. Былтыркы жылы экинчи дивизиондо тагыраагы биринчи лигада 4-чү орунду ээледи. 4-чү орунду ээлегенден сырткары бул команданын айли чоң жетишкендиктери дээрлик жок. Ал мезгилде жерден улакты эңип алууга Баяман Муралим уулу биринчи аракетин жасады. Ома ага азыр жардамга келип турат. Ага каршы Эрсултан Айдархан уулу ойноп жатат шахмат менен. Ак жалдуу, сары жалдуу шахмат аттуу жекеме-жекеге түшкөн ат азыр достук командасынын жаңы ат экендигин көрүп отурабыз. Эрсултан натыйжада улакты ала алган жок. Жана жаш күч азыр алгачкы чабуулуна чыгышы мүмкүн. Бакайга өткөрүп берди.
бирок Достук командасы дароо сыртка чыгарып жиберди. Жок, Бакай эмес, бул Бекназар Аматовго өткөрүп берген экен. Бекназар бул дагы мыкты оюнчу, жаш оюнчу болгону 24 жашта. Дубайсан менен ойноп жаткан учуру. Дубайсан аттуу аргамак менен. Ал ортодо жекеме-жекеде Эрсултан дароо эле улакты эңип алды. Буга чейин 1 мүнөт мурун эле Баяман Муралим уулу жеңишке жеткен болчу жекеме-жекеде. Бул жолу эми бир аз абал алмашкандыгын көрдүк. Чабуулда Достук командасы байкай туралы өткөрүп бериши мүмкүн өнөктөшүнө. Эрсултан бирок ага чейин жаш күч оюнчулары жеткирген жок, жана улакты ээси менен кошо сыртка чыгарып жүргөндүгүн көрдүк. Эми кезектеги жекеме-жеке чыгуу болот. Улакты ортого алып келип ташташы керек. Биринчи таймда эле эки команданын сөздөрү бир ордундан чыкпай жатканы көрүнгөн. Чамамда азырга чейин ошондой окуя уланып жаткандай. Ар бир кыймылга эле, ар бир сөзгө же болбосо ушундай бир ызы чол бергени өздөрүнүн эле эки команданын эле ким айтмакчы маанайын түшүрөт. Өздөрүнүн эле оюн концентрациясын жоготот. Андыктан мүмкүн болушунча сабырдуулукту сактап, көрөрмандарды сыйлап, өздөрүнүн атаандаштарын сыйлап ойносо баарыбыз үчүн бир кызыктуу беттеш болмок беле деген ой жаралбай койбойт. Азыр Бакай Султан уулу чыккан экен жаш күчтөн Тайсон менен. Айбек Темирбаев Омага жок, өзүнүн өкпети менен чыккан. Азыр Бакай биринчи жолу улакты алды. Сыртка чыга элек, теги чекти калыс ышкырыгын жаңыртты. Демек, аут. Азыр дагы бир жекеме-жекеге ортоктош болобуз. Бакай эми ылдамдыкка басым жасашы керек. Айбек Темирбаев менен ортого чыкканда, эгерде улакка жеттүү, дароо чыгып, чийимден чыгуунун айласын издеш керек. Болбосо, Айбек Темирбаевди билебиз, кармап атаандашын кетирбейт оңой менен. Улакты кармап алып, ошол боюнча кетирбей, натыйжада тартыпты алат. Аны көрүп билип эле жүрөбүз. Эч кандай жаңылык эмес. Азыр ошол эле эки оюнчу ортодо. Бул ирет Айбек Темирбаев биринчи жолу улакты алууда. Дагы да болсо оюнчулар бири-бири менен тил табыша албай жаткан чагы. Айбек Темирбаев улакты алды. Сол такымга басууда. Эми азыр чабуулду көздөй жөнөсү дагы жарашат. Байкай туралы. Айбек Темирбаевдин бул кадамын туура эле кабыл алып турам. Себеби күтүүгө эч нерсе жок. Артынан өнөктөшү жардамга келүүдө. Айбек Темирбаевга бирок Бакай Султан уулу чып жармашып атаандашына, улбурлуу күчтүү атаандашына каршы азыр бир сапаттуу оюнду көрсөтүп койду эң башкысы. Азыр эми жекеме-жеке чыгуу орун алат экен. Улак сыртка чыгып кеткен соң ушундай эреже боюнча жекеме-жеке чыгуу болот. Ортого кимдер чыгат? Ортого азыр Достук командасынан Эрсултан, жаш күчтөн Баяман чыгат экен. Баяман Муралим уулу Ома менен чыкса, Эрсултан өзү минип жаткан шахматты минип чыкты. Эрсултан жана Баямандын ортосундагы рөл. Бул ирет Баяман кечигип калды. Эрсултан сол такымга басып алды азыр. Тегерек чийинден чыгып туруп эле чабуулду өнүктүрүүнүн бир айласын издейт азыр. Баяманга чындыгында кырдаал оор. Бирок мынакей алдагы мүмкүн болушунча командасы үчүн пайдалуу иш кылгысы келет. Жана улакты тартып алуунун аракетин көрүүдө. Эрсултан азыр
кандай аракетке барат, мына атаандашы кулап кетерин сезген окшойт. Эрсултан күтүп турду, чыдады, натыйжада ал күрөштөн четтегенден кийин гана тегерек чийинден чыгып Тайгазанды көздөй жылып бара жаткан. Бирок капталдан сүрмө топ өз ишин кайрадан туура жасады. Кайрадан жекеме жеке чыгуу. Азыр дерлик беттеш өзүнүн экватордук сызыгынан өткөн экен. 60 мүнөт оюн болсо, эгерде жалпы азыр 32 мүнөт артта калды. Бакай Султан уулу ага каршы Эрсултан Айдархан уулу. Бакай азыр ортону ээлеп жатат Тайсон менен, бирок шахмат күчтүүлүк кылды. Эрсултан өзү алат кайрадан эле, буга чейинкидей эле кадам, буга чейинкидей эле сценарий орун алышы мүмкүн. Эрсултан алды, сол такымга басты. Эми азыр ушул тегерек чийинден чыгып туруп, Тайгазанды көздөй жөнөсө болот. Эрсултан чыкты. Өзүнүн командалаштарын карап жатат. Улак чыгы элек эң башкысы. Ким кирип кетти азыр? Тегерек чийинге. Ким кирип кетти? Улак чыгы элек жеринде калыс ошону тактап жатат. Эки командадан тең бирден өкүл кирип кеткен. Азыр эки жааттан тең бирден оюнчу жаза мамыгы 2 мүнөткө кетти. Ne oldu azыр Эрсултан, бирок калыстын чечими менен макул эмес. Эрсултан калыстын чечими менен макул эмес. Улакты кайра жерге таштаткан экен, калыс. Демек кайрадан жекеме жекеде эрөөл болот. Бакай Султан уулу жаш күчтөн, Эрсултан атаандаш командадан тагыраагы достуктан. Эрсултан улакка жетти окшойт, бирок өзү ой кереги жок. Ай, мынакей командалар улак тартпай эле азыр эреңишке түшүп баштаганда эки оюнчуну тең азыр жаза мамыга кетириши керек. Биринчи Кубаныч Султан уулу Бакай баштады окшойт. Чындыгында азыр Бакайды түптүз эле жаза мамыга кетирет. Себеби камчы менен чабып жибергендей көрүндү. Калыс Бакай Султан уулун азыр оюндан четтетүүдө. Жана жеке жалгыз калган Эрсултан улакты алды. Эми атаандаштары дээрлик жок. 2-ге 3 оюн болуп жатат. Эрсултан өзү жалгыз калды жана эсеп сандарын наминтип 3-0 чейин жеткирип койду. Достук командасы азыр жаш күчтөн ишенимдүү түрдө алдыга чыгып барууда. Чындыгында мени өкүндүргөнү жааттар ушунчалык бири-бирине каршы кудум душмандардай оюн алып барууда. Эми атаандаш ар качан эле душман эмес, аны баарыбыз жакшы билебиз, айрыкча спортто, айрыкча көкбөрүдө. Мынакей жааттар бири-бирине каршы ушундай бир сый мамиледе эмес, тескерисинче ойноп жатканы бир аз өкүндүрбөй койбойт. Азыр Кубаныч Султан уулу Бакай тагыраагы оюнга аралашкан экен кайра. Себеби көкбөр эрежеси боюнча эгерде бир оюнчу жаза мамыга кеткен мезгилде улак атаандаш тарабынан салына турган болсо, анда дароо ал кайра оюнга кайтат. Буга чейинки жаза мамыга кеткен оюнчулар да азыр беттешке кайтып чыгышты. Беттешти биз андан ары жалгаштырабыз. Жаш күч экинчи бөлүктө али бир дагы чабуулду уюштура элек. Кооптуу чабуулду айтайын дегеним, кайрадан достук оюнчулары улакты жерден көтөрүүдө. Оң такымга баскан бул 6-номердеги Бекболсун Алтынбек уулу.
азыр бек болсун атаандаштарынын эмес өзүнүн тайгазанына барды. Бир айлантуу эми ылдамдык менен чабуулга жөнөөнүн аракетин издейт. Жок. Бул жолу болгон жок. Өнөктөшүн өткөрүп берди азыр. Байкасаңыздар, Султан Майрамбек Рыспековго улакты өткөрүп берген экен. Майрамбек Рыспеков улакты азыр мыктылап өңөрдү. Такымга баскан жок, өңөрдү. Демек азыр Пегастын ылдамдыгын болушунча коюп жиберет дагы. Атаандаштарынын тайгазанына жетүүнүн аракетин көрөт. Пегастын ылдамдыгы чындыгында Формула 1деги Мерседестикиндей эле. Көрөбүз азыр кандай болорун карап турат. Атаандашы дагы Акмал апанын жанында. Жаш күчтөн Бекназар Аматов Дуайсан менен келген. Дуайсандын да ылдамдыгы жакшы экендигин көргөнбүз. Учурун карап турат Майрамбек. Учурун карап турат. Кайсыл жерден кандай чабуул өнүктүрсө болот. Ал эми Бекназар дагы жаш болгондугуна карабастан абдан амалкөй оюнчу. Бирок мына Майрамбек атаандашына караганда мыктыраак болду окшойт. Чындыгында Пегастын ылдамдыгы азыр болушунча кошулду. Алдында бирөө тоскоолдук жаратты Майрамбекке. Андан кийин Бекназар улакты тартып алды. Бирок сыртка чыгып кетти. Эми жекеме-жеке болот. Азыр 18-мүнөт артта калгандыгын көрүүдөбүз. Дээрлик 2-бөлүк жыйынтыкталып калды. Майрамбек Пегас менен жакшы эле бараткан болгону бир учурда бир аз илинип кетти. Жөлөшө кетти. Атаандаш өзүнүн командалашы менен, атаандашы менен байтор ылдамдыгын жоготуп алгандыгын көрдүк. Жекеме-жеке Бакай Султан уулу жаш күчтөн чыгат. Ага каршы Шахмат менен Эрсултан Айдархан уулу. Буга чейин ушул эле эки оюнчунун ортосундагы жекеме-жеке чыгууда бир аз пикир келишпестик дагы жаралган. Анын натыйжасында Бакай Султан уулу 2 мүнөттүк жаза мамыга дагы кетти. Бирок анын жаза мамыга кеткени командасы үчүн абалды дагы кыйындатты. Себеби Достук ошол мезгилде абалды пайдаланып 3-чү улакты салып кеткен. Эрсултан өзү салган, эсиңиздерде болсо 3-чү улакты. Бүгүн жекеме-жекеден чыгып туруп эле салып коюуда. Султан Руслановдун салымын эске албай турган болсок, Айбек Темирбаев жана Эрсултан Айдархан уулу ушул тегерек чийинден чыгып атаандаштарынын тайгазанына улакты таштаган. 20 секундадай убакыт калды. Оюндун бүтөөрүнө дээрлик жыйынтыкталып калган мезгил беттеш. Азыр Тайсон менен Шахмат укмуштуудай бир тирешип оюн алып барууда. Анткени менен беттештин 2-бөлүгү жыйынтыкталып калды. Азырынча эсеп 3-0. Достук командасы атаандаштарынан алдыда келе жаткан маалы. Биз 3-бөлүктү күтүп калабыз. 3-бөлүк чечүүчү бөлүк. Эч кайда алыстабай туруңуздар бизден. Достук жана жаш күч командаларынын беттешинин соңку 3-чү таймы башталууда. Азырынча эсеп сандары 3-0. Достук командасы атаандаштарына алдыда келе жаткан учуру. Буюрса, жаш күч командасы дагы сөзсүз түрдө аракетин көрөт. Мындан ары эсеп сандарын теңөөгө, ал эми Достуктагы өзүнүн эң эле бир сапаттуу оюндарынын бирин көрсөтөт деген оюбуз бар. Ал ортодо алгачкы чабуул жана жаш күч командасынын бул аракети чындыгында кооптуу болду. Анткени менен атаандаштары салым жаратууга, гол жаратууга мүмкүнчүлүк
берген жоқ. Экинчи таймда жааттар дээрлик бирдей эле оюн алып барышты. Бирок көбүнчөсү Достук жааты атаандаштарынын жарым аймагында ойногондугун да көрдүк. Анын эсебинде, анын натыйжасында жекеме-жеке чыгуу эрүүнүндө мыктылык кылган Ош облусунун өкүлдөрү эки жолу жоопсуз салымды жаратып, натыйжада биринчи, экинчи бөлүктү жалпы эсептегенде 3-0 эсебинде алдыда келе жаткан маалы. Азыр баары тең жайында беттеш уланып жаткан мезгили. Бул Б тайпасындагы соңку чечүүчү беттеш экендигин айтып өтөбүз. Дагы бир жолу кимде ким бизди жаңы көрүп жаткан болсо, ушул беттешти ким жеңе турган болсо, анда ошол команда өздөрүнүн жолун финалдан улантат, тагыраак финалга чыгат. 8 ноябрда Ынтымак командасы, Талас облусунун Ынтымак командасы менен алтын байге үчүн беттеш өткөрөт. Бул балким Достук жаат болушу мүмкүн, бул балким алардын каршылашы болушу дагы ыктымал. Эми көрөбүз, чындыгында абдан кызыктуу бир жагдайлар түзүлүүдө. Себеби кайрадан эле Достук жана Ынтымак командасы финалга чыкса, бул албетте жалпы көрөрмандар үчүн кызыктуу бир оюн болуп бермек. Азыр талаанын ортоңку бөлүгүнө чакырууда калыс. Ушул жерде жекеме-жеке чыгуу эрөөлү орун алат. Байкасаңыздар, Ома менен Баяман дароо эле чыккан экен. Баяман Ома менен, ал эми анын атаандашы Ома менен бул жолу Баяман эмес, Бакай, тагыраак Бекназар Аматов. Жанага каршы Айбек Темирбаевдин командалашы. Бул рет шахмат менен Эрсултан Айдархан уулу чыккан. Айбек Темирбаев ал көкбетти минет. Негизинен көкбет менен шахматты эч ким алмаштыра элек, айле бири-бирине алмаштырып же башка оюнчу мингенин деле көрө элекпиз. Ал эми оюну бир аз жүрүшпөй жаткан жаш күч командасы ушундай алмаштырууларга барууда. Мисалы, Оманы азыр буга чейин Бакай Султан уулу минген болчу, Баямандан алып, эми болсо таптакыр Бекназар дагы минип көрүүнүн аракетинде. Кече күнү жаш күч Кара Бура командасын, эсиңиздерде болсо, 7 эсебинде утуп алган. Чындыгында кызыктуу кырдаал. Азыр Эрсултан Айдархан уулу менен атаандашы Бекназар Аматов улак үчүн чоң күрөштү жасап жаткан маалы. Эрсултан дээрлик мыктылап басты окшойт улакты, эми чабуулду деле көздөй, сапар тартса болчудай, жарашчудай. Бошонду. Достук командасы эми экинчи таймга салыштырмалуу биз көрүп турганыбыздарда, биз көрүп турсак, анда сол тарапка чабуулга чыгышы керек. Байкай туралы азыр Достук командасы жүрүштө өнүктүрүп барууда. Ал эми атаандаштары сыртка чыгаруунун бүт аракетин көрүүдө. Улак сыртка чыгабы же оюнда калабы? Ушул жерде бир кызыктуу окуя орун алчудай. Жана натыйжада улак таптакыр сыртка чыгып кетти. Демек, дагы бир жекеме-жеке чыгуу болот. Достук командасы Кара Бура менен болгон биринчи беттеште ири эсепте жеңишке жеткен. 9 улакты салгандыгын көргөнбүз Кара Бура жаатына каршы беттеште Достук. Бир сөз менен айтканда, мыкты экендигин далилдеп көрсөткөн, айрыкча Майрамбек Рысбеков жогорку деңгээлдеги оюнду алып барган болчу. Бүгүн Майрамбекте бир жолу чабуулдук мүмкүнчүлүк болду, бирок Майрамбек аны колдоно алган жок. Азыр Бакай менен Айбек Темирбаев, Бакай Султан уулу Тайсон менен ортону алуунун бүт аракетин көрүүдө. Бирок Бакай дагы мыкты, жекеме-жекеде анын минген аты Көкбет. Көкбет Ахиллестер менен тирешип жүргөн ат. Анткени менен
Бакай жакшы эле аракет кылууда. Азыр жетүүгө аракеттенүүдө улакка. Бирок жетерине бул жолу бир аз мүмкүнчүлүк болбой калды окшойт, себеби Айбек Темирбаев улакты азыр алды. Сол такымга басты, эми атаандаштарынын тайгазанын көздөй жөнөсө дагы болот. Жекеме-жекедеги оюнчу Айбек Темирбаев эмне үчүн улак сала албайт, себеби буга чейин ал экинчи бөлүктө эсиңиздерде болсо улакты таштап өз командасына жеңишке жетүүгө жакшы бир шарт түзгөн болчу. Айбек Темирбаев тайгазанга жөнөдү, алдында эч ким жок азырынча, жана Айбек Темирбаев улакты чыгарып ыргыткы жакты бир аз оңтой келбей калды окшойт. Ага карабастан Айбек дагы бир жолу айланып келет, жана ыргыт салобу. Капталдан атаандаштары урдурууда. Эми Айбек айланып келүүнүн аракетин издеген. Андан ары сыртка чыктыбы, чыккан жокпу? Сыртка чыкпаса, жаш күч командасынын оюнчусу жакшы бир чабуул баштап баратат. Жаш күчтөн Санжар Батырбеков. Санжар акыр аягына чейин күрөш жасайт, бирок улакты өз командасынын пайдасында сактап кала алган жок. Улакты жаш күч командасынын оюнчулары бат-баттан алып келип ташташы керек. Ал ортодо Калыс эмнени айтууда? Калыс мыйык курууда азыр. Азыр жекеме-жеке Калыс оюнду улантууга уруксат берди. Эмне болот деп карап турдум мен деле, бир аз талаш тартыштар болду. Анткени менен Калыс азыр беттешти улантууга уруксат берүүдө эч ким жаза мамыга кеткен жок. Ол эреже деле бузулган эмес, жаза мамыга кете тургандай болуп. Байкасаңыздар, Эрсултан Айдархан уулу кайрадан шахмат менен ага каршы Бекназар Аматов чыккан экен, өзүнүн минип жүргөн Дуайсан аттуу аргымагы анын алдында. Дуайсан бул эми чабуулга чыга турган ат. Бирок жекеме-жекеге деле жарайт. Качан атаандашы бир аз буйдактап ортону ачса, ошол учурда улакты эңип кетүүнүн аракетин жасайт. Биз билебиз, ушундай тактика бар Көкбөрдө. Ошол эле Манас Ниязов өмүрүндө негизинен жекеме-жекеге чыгуучу оюнчу болбосо дагы жекеме-жекеде кээде ойнойт. Андан сырткары Сейитбек Анарбек уулу, Нуржан Мелисбек уулу дагы керек болгон учурда кирет. Азыр жакшы урдурууда, капталдан үйлөнүп келип Бекназар Аматов бир мүнөт убакыт өтүп кеткен экен. Кийинки жекеме-жеке чыгуу Айбек Темирбаев Достук командасынан. Ага каршы ким? Ага каршы азыр 5 номердеги жаш күч оюнчусу бул Бауш Султанбеков. Бауш Султанбеков эки мурунку командалаш азыр бири-бирине каршы ойноп жаткан учуру. Айбек Темирбаев ортону көзөмөлдөп турат. Ал эми Бабарапшан Султанбек уулу ушинтип протоколдо берилген. Буга чейинки бирок протоколдордо Бауш Султанбеков деп эле берилип келген. Азыр Бауш Султанбеков атаандашынан улакты алдырып коюу алдында тургандай таасир калтырууда эмнегедир, себеби ортону көзөмөлдөп жаткан бул Айбек Темирбаев болууда. Көкбеттенип ортону бербей жаткан. Эми гана Бауш Султанбековда мүмкүнчүлүк болду, жана жаш күч командасынын чабуулу орун алабы. Азыр Бауш Султанбековда улак узартып барып чабуулду өнүктүрүүнүн айласын көрөт окшойт. Бауш Султанбеков өздөрүнүн тайгазанына барды. Бул жак ыргытса автогол болот. Бирок атаандашы келип, мынакей жармашып, натыйжада сүрмө топ менен сыртка
чыгаруунун үстүндө ким андан ары Достук командасынын оюнчусу алып сыртка чыгарып жиберүүнүн айласын көрдү. Себеби азыр жекеме жеке чыгуу дал ушул Достук жаатына кыйла ыңгайлуу болуп турган мезгили. Эгер деле биз жаш күч командасы үчүн каршы иштеп жаткандыгын эске ала турган болсок, анда тиешелүү түрдө Достук командасынын пайдасына иштеп жатат убакыттын өтүшү. Улак жерде кийин биринчи кайрадан Достуктун оюнчусу бул Жоодар Жолчу уулу. Жоодар Палбан деп айтылып жүрөт Ош облусунда. Аламан байгеде дагы абдан бир ийгиликтүү оюнчу. Ал ортодо мынакей командалашы менен биргеликте азыр тайгазанды көздөй бара жатат. Кандай болор экен эми? Эсеп 4-0 болуп кетсе, анда беттеш дээрлик жыйынтыкталып калмак логикалык жактан. Себеби жаш күчкө кыска аралыктын ичинде дагы 4 улакты салуу чындыгында кыйын болмок. 12 мүнөт артта калды. 3-бөлүктө 8 мүнөттүк оюн калды. Эми жаш күч жок эле дегенде көрөрмандарын кубанта турган бир салымды жарата алабы? Башкы стимул ушундай болуп бара жаткандай, бирок алар акыр аягына чейин, акыркы секундаларга чейин ойнойт. Алардын максаты жеңиш. Айбек Темирбаев ага каршы Баяман Муралим уулу Ома менен чыккан. Оманы негизинен Достук командасы былтыр алган болчу, бирок ойноткон жок расмий мелдештерде. Себеби эреже боюнча аны Норус мелдешинде башка команда ойнотуп койгон. Ушундай бир көкбөрүнүн эрежеси бар. Ал ортодо мынакей Айбек Темирбаев тайгазанга барды. Буга чейин өтө жакшы абалды Айбек Темирбаев колдоно албай калган. Эми азыр түптүз эле барып аутка чыгарып койду. Бул эми тактикалык оюн. Убакытты чоюу аракети. Мөөнөтүнөн мурда көкбөрү оюну бүткөнүн эч ким көргөн эмеспиз. Мөөнөтүнөн мурда бүтпөйт. Бирок ошол мөөнөтүндө кайсы команда жеңишке жетет, бизге кызыктуу болууда. Эрсултан Айдархан уулу Достуктан чыгууда. Ага каршы азыр карай турган болсок, Бакай Султан уулу жаш күчтүн лидер оюнчуларынын бири. Эрсултан менен Бакайдын эрөөлү. Эрсултан шахмат менен ойун алып барууда, ал эми Бакайдын алдындагы минген аты Тайсон. Бирок Эрсултандын шахматы бул ирет күчтүүрөөк кылды окшойт. Эми мынакей Бакайда мүмкүнчүлүк келди. Бакайдагы күчтүү балбан мыктуу оюндар менен көзгө көрүнүп жүрөт. Былтыркы жылдын ачылышы номинациясынын ээси Көкбөрү Федерациясы тарабынан, бирок Бакай бул жерде азыр кулап калды. Оюнга улак электе тегерек чийинге кирип кеткендиги үчүн азыр Достук командасынын бир оюнчусу жаза мамыга кетти. Бул Эмирлан Жеңишбеков экен. Эмирлан Жеңишбеков. Эми болсо улак азыр Эрсултан Айдархан уулунда. Эрсултан дагы убакытты чоюунун бир айламалын көрөт окшойт. Шахмат чындыгында ортодо жакшы болгону менен ал чабуулда мыкты эмес. Эрсултан азыр чабуулга жалгыз калган. Эгерде ушул жерде Пегас же башка Бойка сыяктуу күчтүү аттар болгондо чабуулга чыга турган. Анда Эрсултан балким эсепти өзгөртмөк. Азыр атаандаштары чет-четинен жармашып Эрсултанга жада калса улакты кармап калууга дагы жолтоо болушту. Натыйжада улак жерде. Азыр Достук командасы бир оюнчуга аз. Ага карабастан азыр жаш күч өздөрүнүн оюнчулар санындагы үстөмдүктү жакшы колдоно албай жаткан маалы. Эми мынакей жакшы алды.
Жаш күчтүн чабуулуна ортоктош болобуз азыр. Рамазан Орунбек уулу акырындык менен тайгазанды көздөй бара жаткан, атаандаштарынын тайгазанын көздөй. Рамазан өткөрүп берет. Бакай Султан уулу. Ал азыр. Жок, бул Бакай эмес. Медет Апык уулу экен. Медет Апык уулу. Кетти Медет Апык уулу. Жаш күч бир оюнчуга көп, демек ушул жерден чабуулга чыкса өтө жакшы бир эффект болмок. Бирок карасаңыздар, бир оюнчу жөн эле жүргөндөй. Эми оюнчулардын саны теңелди. Эми ушул жерде чабуулга чыгуу бир аз буга чейинкиге салыштырмалуу кыйыныраак болуп калат. Карабастан азыр көрөбүз. Чабуул болуп жатат. Достук оюнчусу тартып алуунун аракетинде. Ага карабастан кимде калар деген суроо барыбызга кызыктуу. Эки оюнчу да тең калган жок. Улак жерде бош калган улакты эңип кетүүгө аракетин жасады эле Достуктун оюнчусу Таласбек Дүйшалиев. Таласбек бул дагы былтыркы сезондо акыркы ошол президенттин кубогунда бир дагы командада ойногон эмес. Ага чейин Талас облусунун жаштар командасында оюн алып барып келген. Эми жаштар бул Бакубат Талас командасы болчу, жаштар командасы дегеним. Жекеме-жеке оюндун бүтөөрүнө 2,5 мүнөт гана убакыт калган экен. Ал ортодо биз жекеме-жекеге ортоктош болобуз. Айбек Темирбаев Достуктан көкпетти минип чыкса, ал эми ага каршы жаш күчтөн ылдамдыкка басым жасай турган Бекназар Аматов Тубайсан менен чыккан. Бирок Айбек Темирбаев эмне кылышты билет. Азыр ортону көзөмөлдөп толугу менен жекеме-жекени карап турган маалы. Көкпет таптакыр ортого жолотпой жатат. Негизинен күчтүү аттар, ушу жекеме-жекеде чыгып жүргөн аттар ортону ээлесе эле эч кимди жолотпой калат. Азыр Айбек Темирбаев жекеме-жекеден улакты алды. Андан кийин чабуулга дагы чыкса болот. Бирок азыр бир мыктылап улакты алуунун аракетинде. Балким өнөктөшү келсе, чабуулдагы өнөктөштөр ким бар? Толтура чабуулга чыга турган Султан Русланов, Майрамбек Рыспеков. Бирок анын бири да келген жок. Анткени менен Көкпет менен өзү чабуулду өнүктүрүүнүн айласын көрүүдө. Бирок ошол эле учурда убакытты чоюп ойноп жатат десек да болот. Эми гана мынакей өткөрүп берди. Акыркы мүнөттө Майрамбек Рыспеков улакты алды. Эми балким кооптуу чабуулду өнүктүрүүгө аракетин жасаса болот, себеби убакыт аз калды. Чабуулга жетишиши керек. Майрамбек Пегас менен алдында атаандашы бар, бирок өнөктөшү дагы жок эмес. Тайгазанга бара жатат Майрамбек Рыспеков. Эсеп сандарын ошентип 4-0 өзгөрттү. Командасын ишенимдүү түрдө алдыга алып чыккан маалы. Майрамбек Рыспеков буга чейин дагы ал мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон болчу. Бирок эсепти өзгөртө алган эмес. Азыр болсо мына беттеш дээрлик бүтүп калган учурда 4-чү улакты командасына жаратып берди. Анда санайлы акыркы секундалар калды. Бүттү. Ошентип Достук командасы кайрадан эле финалда. Достук жана Ынтымак командаларынын беттешин биз 8 ноябрь күнү көрө алабыз. Бул эки команданын финалга чыгары көп учурда буга чейинки мелдештерде белгилүү болчу. Бирок бул мелдеште күмөн санагандар болгон. Бирок мына жыйынтыгында эки команда кайрадан финалда. Бардык көрөрмандарды дагы куттуктап өтөбүз. Ал эми сиздер менен коштошчу учурда эле келди окшойт. Жаш күч командасы үчүн коло байге беттеши бар. Анда алар Сары Өзөн менен ойнойт. Аны дагы сөз түрдө айтып кетишибиз керек. Кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче сак саламатта калыңыздар.